Кыргыз Республикасынын Мажарстандагы элчилигинин түзүлүшү жөнүндө маалымат. Өкүлчүлүктүн тарыхы. Кыргыз Республикасы менен Мажарстандын ортосундагы дипломатиялык мамилелер 1992 жылдын 16 апрелинде түзүлгөн. 2021 жылдын 4 октябрында Мажарстандын Будапешт шаарында Кыргыз Республикасынын элчилиги расмий түрдө ачылган. 2021 жылдын 23 декабрында Кыргыз Республикасынын президентинин жарлыгы менен Талантбек Кушчубеков Кыргыз Республикасынын Мажарстандагы атайын жана ыйгарым укуктуу элчиси болуп дайындалган. Мажарстандын президенти Янош Адерге ишеним грамотасын тапшыруу аземи 2022 жылдын 25 мартында өткөн. Жалпысынан Кыргызстан менен Мажарстандын ортосундагы эки тараптуу мамилелердин деңгээлин сапаттык жактан кеңейтүү, тереңдетилген стратегиялык өнөктөштүктүн деңгээлине чыгуу тенденциясы байкалууда. Саясий кызматташтык. Кыргыз Республикасы менен Мажарстандын кызматташтыгы жылдарында жогорку деңгээлдеги 7 иш сапар болуп өттү. Мажарстандын президенти Арпад Гёнстун Кыргыз Республикасына расмий сапары 1997 жылы. Кыргыз Республикасынын президенттеринин Мажарстанга 4 расмий жана 1 жумушчу сапары 1998, 2011, 2020, 2023 жылдын февраль айы жана 2023 жылдын август айы. Эки мамлекеттин тарыхында Мажарстандын премьер-министри Виктор Орбандын Кыргыз Республикасына биринчи расмий сапары 2018 жылдын 2 сентябрынан 4 сентябрына чейин 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын ачылышына жана түрк тилдүү мамлекеттердин кызматташтык кеңешинин саммитине катышуусунун алкагында Чолпон Ата шаарында болду. Тышкы иштер министрликтеринин деңгээлинде тыгыз диалог жүргүзүлүп, анын натыйжасында тышкы иштер министрлеринин өз ара иш сапарлары үзгүлтүксүз жүргүзүлүүдө. Кыргыз Республикасында жана Мажарстанда дипломатиялык өкүлчүлүктөрдүн өз ара ачылышы эки тараптуу кызматташтыкты чыңдоодогу жана өнүктүрүүдөгү маанилүү кадам болду. Тараптар 1992 жылдын 16 апрелиндеги Кыргыз Республикасы менен Мажарстан Республикасынын ортосунда дипломатиялык мамилелерди орнотуу жөнүндөгү документте белгиленген принциптерге жана милдеттенмелерге мындан ары да берилгендигин ырасташат. 1997 жылдын 1 ноябрындагы Кыргыз Республикасы менен Мажарстан Республикасынын ортосундагы кызматташтыктын принциптери жана багыттары жөнүндө биргелешкен декларация, 2020 жылдын 29 сентябрындагы Кыргыз Республикасы менен Мажарстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүк жөнүндө биргелешкен декларация. Ошондой эле 2023 жылдын 13 февралындагы Кыргыз Республикасы менен Мажарстандын ортосундагы стратегиялык өнөктөштүктү бекемдөө жана өнүктүрүү боюнча биргелешкен декларация. 2022 жыл Кыргыз-Мажар эки тараптуу кызматташтык жана стратегиялык өнөктөштүк үчүн эки тараптуу байланыштардын активдешүүсү менен мүнөздөлдү. 2022 жылдын 1 жарымында Мажарстандын тышкы экономикалык байланыштар жана тышкы иштер министри Петер Сиартонун Бишкекке расмий сапары уюштурулду. Ошондой эле Түрк ПАНын Чолпон Ата шаарындагы ишине катышуу үчүн вице-спикер Шандор Лижак баштаган Мажарстандын парламентинин делегациясынын иш сапары уюштурулду. 2022 жылдын 10 ноябрында Самарканд шаарында Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров Мажарстандын премьер-министри Виктор Орбан менен жолугушту. Анын жүрүшүндө мамлекет башчылары эки тараптуу Кыргыз-Мажар кызматташтыгын мындан ары өнүктүрүүнүн келечегин талкуулашты. 2022 жылдын 19 сентябрында Нью-Йоркто Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 77 сессиясынын жогорку деңгээлдеги жумалыгынын алдында Кыргыз тарабынан уюштурулган туруктуу тоолорду өнүктүрүү боюнча жогорку деңгээлдеги жолугушууда эл аралык уюмдардын алкагында Кыргыз-Мажар кызматташтыгын өнүктүрүү максатында элчилик Мажарстандын тышкы экономикалык байланыштар жана тышкы иштер министри Петер Сиартонун катышуусун иштеп чыкты. Мындан тышкары элчилик Бириккен Улуттар Уюмунун башкы ассамблеясынын 77 сессиясынын тоолорду туруктуу өнүктүрүү резолюциясынын долбоорунун алкагында Мажарстан биргелешип демөөрчүлүк кылуу маселесин иштеп чыкты. 2023 жылдагы саясий чөйрөдөгү негизги окуялардын бири болуп, Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун Мажарстанга 2023 жылдын 13-14 февралында болгон расмий сапары болду. Сапардын жүрүшүндө президент Садыр Нуркожоевич Жапаров Мажарстандын жогорку даражалуу өкүлдөрү, анын ичинде Мажарстандын президенти жана премьер-министри, ошондой эле өкмөт жана парламенттин мүчөлөрү менен бир катар жолугушууларды өткөрдү. Бул жолугушуулардын жүрүшүндө эки тараптуу кызматташуунун актуалдуу маселелери жана аны өнүктүрүүнүн келечеги талкууланды. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров жана Мажарстандын президенти Каталин Новак Айым өз ара урматтоо жана пайда көрүү негизинде ар кандай тармактарда кызматташууну мындан ары дагы чыңдоого жана кеңейтүүгө эки тарап кызыктар экендигин билдиришти.
Жолугушууда Кыргызстандын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров, Мажарстандын премьер-министри Виктор Орбан менен экономикалык кызматташтык жана өз ара пайдалуу өнөктөштүк маселелерин талкуулашты. Лидерлер өзгөчө соода, инвестиция жана экономикалык байланыштарды өнүктүрүү жаатында биргелешкен долбоорлорду ишке ашырууга даяр экендиктерин билдиришти. Конструктивдүү диалог жана эки тараптуу кызматташтыктын, ошондой эле аймактык коопсуздуктун актуалдуу маселелери боюнча пикир алмашуу болду. Бул жолугушуулар эки өлкөнүн ортосундагы саясий жакындашуунун жана ишенимди чыңдоонун ачык айкын ырасталышы болду. Алар мындан аркы кызматташуу үчүн негиз түзүштү жана саясий чөйрөдө өнүгүүнүн артыкчылыктуу багыттарын, анын ичинде эл аралык коопсуздук жана эл аралык уюмдарда кызматташуу маселелерин талкуулоого мүмкүнчүлүк түзүштү. Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун Мажарстанга болгон расмий сапарын уюштуруу, анын Европа бирдигиндеги өлкөлөрүнө болгон алгачкы сапары жана эки өлкөнүн ортосундагы саясий жакындашууну жана достук мамилелерди чыңдоону баса белгилеген маанилүү тышкы саясий окуя болду. Бул сапар кызматташтыкты тереңдетүүгө, эки тараптын тең кызыкчылыгын ырастап, саясий диалогту жана өнөктөштүктү өнүктүрүү үчүн жаңы перспективаларды ачат. 2023 жылдын 24 июлунда жогорку деңгээлде жетишилген макулдашууларды ишке ашыруунун алкагында Кыргыз Республикасынын Мажарстандагы элчилиги Будапешт шаарында Кыргыз Республикасынын тышкы иштер министри Жээнбек Молдоканович Кулубаев жана Мажарстандын тышкы экономикалык байланыштар жана тышкы иштер министри Петер Сиартонун төрагалыгы алдында Кыргыз-Мажар стратегиялык кеңешинин 3-чү жыйыны уюштурулду. Кыргыз Республикасынын делегациясынын курамына Кыргыз Республикасынын экономика жана коммерция министринин орун басары Абдрахманов, Венгрия Кыргыз өнүктүрүү фондунун башкармалыгынын төрагасы Сарбанов кирди. 2023 жылдын 20 августунда Мажарстандын премьер-министри Виктор Орбандын Мажарстандын улуттук майрамы Ыйык Иштван күнүнө жана жеңил атлетика боюнча дүйнөлүк чемпионатка чакыруусу боюнча Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун Мажарстанга болгон иш сапарын элчилик иштеп чыкты. Сапардын алкагында мамлекет башчысы Мажарстандын премьер-министри Виктор Орбан менен жолугушту. Ошондой эле мамлекет башчысы Садыр Нуркожоевич Жапаров чет мамлекеттердин жетекчилери менен бирге ардактуу конок катары Будапешт шаарындагы улуттук атлетикалык борбордо жеңил атлетика боюнча дүйнө чемпионатынын эркектер арасындагы жарышынын финалына барды. Жолугушуунун жүрүшүндө Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаров менен Мажарстандын премьер-министри Виктор Орбан Кыргыз-Мажар стратегиялык өнөктөштүгүнүн актуалдуу маселелерин, соода экономикалык жана маданий гуманитардык чөйрөлөрдө кызматташууну талкуулашты. Тараптар Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун 2023 жылдын февраль айында Мажарстанга болгон расмий сапары эки тараптын кызматташуусун өнүктүрүүгө түрткү бергенин белгилешти. Тараптар соода экономикалык жана инвестициялык кызматташтыкты мындан ары өнүктүрүүнүн маанилүүлүгүн белгилешти. 2023 жылы Кыргыз Республикасы менен Мажарстандын ортосундагы сооданын оң динамикасы белгиленди. Жогоруда айтылгандарды эске алуу менен элчилик Кыргыз Республикасынын президенти Садыр Нуркожоевич Жапаровдун ушул жылдын 12-14 февралындагы расмий сапарынын жана ушул жылдын 20 августундагы жумушчу сапарынын алкагында жетишилген макулдашууларды жүзөгө ашыруу боюнча иштерди улантууда.